Ассаламу алейкум, кадырман бир туугандар. Ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Туткан орозолорубуз кабыл кылсын, бизге пайдалуу жана берекелүү кылсын. Мен Рысбек Бакыртегин, Кыргыз Республикасынын жараны катары, кайдыгер эмес жараны катары, чоң казаттын коррупцияга бирге туралы деген чакырыгын колдоймун жана сиздерди колдогула деп чакырамын. Азыркы убакта кандай көрүнүш болуп жатат? Ушул чакырыктын артында турган, өзүнүн кухнясында элге карата кухнясынын чегинде гана айтылган сөздөрү боюнча Сыймык Жапыкеевке чоң казаттын мүчөсүнө кылмыш иши козголду. Ошондой эле жалпыбызга белгилүү коррупционер Кубанычбек Жумалиевке карата да иш козголду. Ошондой эле ушул мезгил аралыгында Жогорку Кеңеште Кыргыз Республикасынын өкмөтү өзүнүн иш жыйынтыгы боюнча отчетун берди, жактырылды жана кабыл алынды. Мына ушул майлуу коомдук саясий иштердин тегерегинде азыр бардык бутактарда, бардык жерлерде кызуу талкуулар жүрүп жатат. Мындайча айтканда, элдин уйкусу качты. Мунун жөнү бар. Анткени коррупция бул биздин көйгөйдү кескен чоң маселе болуп калды. Эми бул коррупцияны адамдын денеси менен, ден соолугу менен салыштырсак, бул адамдын денесиндеги рак оорусунун шишиги болду да. Рак шишигинин оорусу бул биринчи, экинчи стадия, төртүнчү стадия уланары боло туруп, адамдын өмүрүн ажал алып кетет. Ошондой эле мамлекеттин да өзүнүн жашоосу, өмүрү болот. Ошондо бул мамлекеттин жашоосуна рак шишигиндей коррупция болуп жатат да. Бул коррупция мурда эле айтылып жүргөн сөз эмес, көп эле кишилердин оозунан айтылган, жеке эле Сыймык Жапыкеевдин оозунан айтылган жок. Бул коррупция биздин азыркы жашообузда кандай орун ээлеп атат? Ойлонуп көрсөк таң калыштуу жана коркунучтуу биздин жашоо образыбыз, биздин ал тургай мышлениябыздын ичине чейин, ой жүгүртүүбүзгө чейин, бала чакабызга чейин ушунчалык сиңип бараткандыгы, каныбыз менен аралашып бараткандыгы өтө бизди кооптондуруш керек, кооптондурат. Мына ошондуктан эл азыр чочуп, ушунчалык ушул коррупцияга каршы туралы деген чакырыкты кош колдоп атышат баары тең. Бул жөнүндө, бул боюнча бийлик ээлери элдин мүдөөсү менен эсептешиши керек. Бул жерде деген Сыймык Жапыкеев жалгыз эле өз конкреттүү адам эмес. Бул жерде деген Сыймык болбосо Ишматпы, Ташматпы, Кыргыз жараны сөзсүз бирөө айтмакта. Бул жерден эми Алла Таалам кудуреттүү. Бул жерден Сыймык Жапыкеевдин оозу менен айтырып атат. Биз Сыймыкты жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү? Кемчиликсиз пенде болбойт. Бирок анын оозу менен айтылып атат да. Анын оозу менен айтылган менен бул элдин мүдөөсүн, настроюн билгизип атат да. Бул жерден деген элдин, мындайча айтканда, үнү, элдин чаңыры болуп атат да. Крик народа деп коет мына. Ошол Сыймыктын оозу менен бизге кухнядан айтылып атат. Ошон үчүн ушунчалык колдоо жана талкуу болуп жатат да. Муну деген бийлик ээлери, эл, коом бардыгы тең эске алыш керек да. Ал эми коррупционер Кубанычбек Жумалиев коррупционер экендиги белгисиз беле бардыгыбыз билгенбиз. Өткөн бийликтегилер да, атка минерлер дагы азыркыга чейин бардыгыбыз тең билебиз да муну. Бул бизге жаңылык эмес да. Ал убагында
ушул окшогон кишилерге деген тийиштүү органдар тарабынан, тийиштүү кызмат орунда турган, өзүлөрүнө тапшырмасы түзмө түз иштерин аткарбагандыктан булар деген ушул күнгө чейин жоопко тартылбай, чара көрүлбөй, алар элдин казынасынын рызкысын алган мүлктөр кайра элге кайтарылып берилип, элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына жумшалып жүгүртүлгөн жок да. Мына ошондуктан ушундай ачуу болсо дагы, кандай формада болсо дагы, элдин оозунан, элдин мүдөөсү, ошол Сыймык Жапыкеевдин оозунан, Чоң Казаттын ичинен айтылып атат да. Биз деген ошондой кабыл алышыбыз керек. Анан аны деген иш козгоп коюп, выжидательный позиция, наблюдатель болуп, ар кандай провокацияларды кылып, шамал кайдан согот, анан кандай болуп кетет деп отуруш, бул деген менимче туура максат жана туура ниет эмес. Бул жерден деген биз кайра ушул ыйык Рамазан айында ой калчап, сабырдуулук менен туура чечимге келиш керек да. Бул жерден ошол эле элдин рызкысын, мүлкүн мурда алып койгон адамдар, биз коррупционер деп санын тизмесинде, аттарында айтылып атат бир топ адамдар. Ошолор деген Алланын жазасынан, кийинки дүйнөдөгү катуу азаптан коркуш керек да, Кудайдан коркуш керек. Азыркы мына элдин мындай поркасы, порицаниясы, сындоосу бул эрунда, бул чепуха, Сыймык айткандай. Тиги жазадан абдан коркуш керек. Ошон үчүн деген бул тарап жанагы баардык коом мүчөлөрү, бийлик бутактары бул жерден ой калчап, сабырдуулук менен мындай консолидация общества деп коет. Адамдардын башын бириктирип, кыргыз улуту, улут катары калыптанган улутпу, же сай-сайда, кокту колотто өзүнчө болуп жөн эле жүргөн адамдарбы? Ошону ойлоп биз деген бир улут болуп, бир муштум болуп, ката күнөө кетирген адамдар, кемчилик кылган адамдар элдин астында, жамы журттун астында кечирим сурап, күнөөлөрүн мойнуна алып, алган рызкыларды кайра кайтарып берсе, бир топ алейден кутулат да. Бир топ алейден кутулат да. Мен ошентип чакырар элем аларды. Дегенде ошондой баардыгыбыздан консолидация, ынтымакка келишибиз керек да. Анан бул жерде деген мындай элдин ачуу чаңырыгы чыгып атса, бул жерден деген баа мен айтар элем түз эле. Дежурный эксперттер, анын ичинде башында турган баягы акырдан жеп жүргөн, мисалы үчүн Эмилбек Каптакаев туурабы, дайыма акылдуу сүйлөгөнгө аракет кылган адам. Мына азыр деген ой бул деген Чоң Казаттын артында деген мындай ызы чуу турат, граждандык согуш турат деп элдин учурун, үрөйүн учурганга мындай сөздөрдү айтып, мындай ынтымакка чакырганын ордуна эки тарапка деген калыс мындай баа берип, ушундай сөзгө айтуунун ордуна алардын илими бар, билими барбы эксперттер. Ошондой эле бизде эмне деген академиктери бар, окумуштуулар бар. Манас орденин төшүндө Бакытов тагынып алган биздин көрүнүктүү тарыхчыларыбыз бар тура, коомдук ишкерлери бар, коомдук ишкерлери бар, бийлик ээлери да турат. Мына ошону ойлоп, кыргыздын келечегин, мамлекетин ойлоп иш кылышыбыз керек да. Бул жерде деген замандын бизге катуу чакырыктары болуп атпайбы? Экономикалык криз, дүйнөлүк, тышкы, ички карыздар, ошол эле дүйнөнүн үшүн алган Кытайга белчебизден карызбыз да. Белчебизден карызбыз. Ошол эле биздин жаныбызда кошуна Тажикстан, тажик эли өзүнүн территориясынын бир бөлүгүн ушу карыздын артынан айрылып калганы бизге белгилүү да. Муну ошонун баарын көрүп, биздин патриоттор,
элди ойготуп кайрылып атат да. Анан бизге деген, биз аларга деген, мисалы үчүн, булар деген жылаңач батыр, булардын артында эч ким турган жок, булардын артында чоң финансы, бир кандай бир күчтөр турган жок, булардын артында деген адилеттүүлүк жана элдин мүдөөсү, элдин кыйкырыгы турат. Ошондой кабыл алышыбыз керек. Ошондой биз деген кабыл алуу менен ошондой мамиле кылышыбыз керек. Мисалы үчүн Кубанычбек Жумалиев да көптөгөн мүлктөрү чыгып атат да. Аны элдин баары жөнөкөй адамдарга чейин билип атат. Эшик дарбазасына чейин бар сүрөтүн көргөзүп атышат. Мисалы үчүн Таатан, Гойын да, бул эмне деген сөздөр? Бул кыргыздын сөзүбү, Кытайдын сөзүбү? Эмне үчүн биздин кыргыз жеринде кыргыздын жараны ээлик кылып атса, Кытайдын атын коюп алыш керек? Таатан, Гойын жана ушул сыяктуу нерселерди. Бул патриоттуулукпу? Бул маңкурттукпу? Мына азыркы күндөгү коррупционерлерге мен маңкурт деген баа берет элем да. Туура маңкурт. Маңкурт деген убагында маңкурттугунан өзүн алып пеште өстүргөн энесин жүрөккө жаа менен атып өлтүргөн. Мына азыр деген ошондой картинада коррупционерлер өздөрү маңкурттугунан өлкөнүн түбүнө жете турган болуп атат да. Кантип ошону сезбейт, мен таң калам. Булар деген ошондой өздөрү жээк жаты, укум тукуму менен, бала чакасы менен жерди ою тебелеп мындай текеберчилик менен эмне үчүн кандай басып жүрүшөт? Алардын ошондой басып жүргөнүн өздөрү сезбейби? Алар деген ойлобойбу? Ушундай басып, жыргап, куунап жүргөнүнө деген могу кыргыз мамлекети болгондугу үчүн, эгемендүү болгондугубуз үчүн, эл тургандыгы үчүн момундай калың. Ошондой басып жүргөндөрүн туюшпайбы? Ошон үчүн ал элдин ырыскын кантип алышат? Элге деген ырыск алгандыңарды кайра кайтарып бергиле. Акылга, мындай ыйманга келгиле, мына ушинтип айтыш керек да. Атиги Сыймык Бейшекеевдин кээ бир кухнянын чегинде гана айтылган сөз. Ал сөздөрү артынан мындай кандайдыр бир кыймыл аракеттер, бир кылмыштуу мындай бир ниеттер менен мындай болгон эмес да. Мисалы үчүн мейли ашуу кандай формада айтылса да айтылды да, ошол чакырыктарды азыр көбүртүп жабыртып, аларды шелмовать этип, мындай өтө негатив, мындай жаман иштерге барчу кыймыл катары көргөзүүгө аракет кылуу бул болбойт да. Муну деген токтотуш керек. Муну деген деген силердин туура түшүнүшүңөр керек. Бул жерден чындык ийилет, бирок сынбайт деп коет мынакей. Анан бул жерде деген ошол Сыймык Жапыкеевдин айткан сөздөрү, биздин урматтуу алымыбыздын деген айткан сөзү бар да. Ушул алымыбыздардан өдө дин иштери кызматкерлери тарабынан деген бул коррупция ушунчалык коркунуч болгондуктан ал тура ошол кишилер да ушул коомдук саясий иштерге өздөрүнүн үндөрүн берип атпайбы? Мисалы үчүн ошону деле ойлошубуз керек да. Мисалы үчүн алымыздар айтып атпайбы? Мисалы үчүн бул коррупция деген бир бале болду. Бул уурдаган адамдардын колун кесиш керек жана чоң уруулардын башын алыш керек деген. Ошондо гана бул коррупция токтойт деп алар ойлорун билгизип атат да. Бул деген жөн жерден чыккан жок да. Бул деген ошол алымдарыбыздын ушул айткан сөздөрү ушундай жазага тете деп айтып атат коррупция. Тиги Сыймык Бейшекеевдин айткан сөздөрү булар деген созвучно үндөшө эле болуп атпайбы? Эмне элдин баарына тең кылмыш козгой албайсыз да. Мисалы үчүн канча артында Сыймык болсо, Сыймыктын артында деген миңдеген сыймыктар турат бул жерде. Бул бир эле сыймыктын оозу эмес ал. Бул деген ошол оозунан айтылган Алла Тааланын тарабынан деп кабылдашыбыз керек да. Анан кийинки блок тиги өкмөттүн отчету боюнча, анын жактырылгандыгы боюнча, мисалы үчүн казак эксперти, блогери дейбизби? Мындайча айтканда, казактын патриоту бар, Серик Болаш уулу деген. Ошол адам деген кыргызга, казакка деген билдирип кабарлап атат да. Ал деген апрель айында эфирге чыкты. Кытай эл республикасындагы өтө кадырлуу, өтө тиражы көп Кытай бийлики менен, коммунисттик партиясы менен өтө тыгыз катнашта болгон, алар менен кызматташ болгон басылма
журналбы, газетабы, басылмасы. Ошол басылмадан Казакстан Республикасы Кытай эл республикасынын аймагына, карамагына, курамына өтүүнү эңсейт жана умтулат деген темада, мааниде, маңызда басылмада чыкты да. Ошол эле башка басылмасында Советтер Союзу ыдырап кулаганда анын составындагы кыргыз эли жашаган территория, илгерки казак, илгерки Кытайдын ата бабасынын жери болчу. Эми ошол азыркы кыргыз эли өзүн башкара албай, экономикасы төмөн, шуна кыйналып аткан элди жерди ошол союз ыдыраган эмне үчүн убагында Кытайдын территориясына биз өзүбүздүн карамабызга алып койгон жокпуз деген түзмө түз ушундай абдан биздин келечегибизге ачыктан ачык кооптуу коркунучтарды келтирген статьялар чыгып атпайбы? Ошол боюнча мисалы үчүн кандай бизден өкмөтүбүз реакция болду мына? Жактырылды, кабыл алынды деп биз деген жогорку кеңештеги депутаттар деп эле коеюн. Партияда отурган адамдар, партиялар колдоп атпайбы ошону, жактырып атат. Ушундай мисалдарды келтире берсе болот да. Казакстандын мамлекеттик органдары формалдуу болсо дагы, бирок дипломатический деңгээлде дипломатиялык нота, протест нотасын келтирди. Мисалы үчүн ошол эле кыргыз өкмөтү, кыргыз республикасы биз Кытай өкмөтү менен келишимдерибиз бар да. Кол коюшкан келишимдерибиз бар да. Биз деген бири-бирибиздин эгемендүүлүгүбүздү, территориябызды, чек арабызды тааныйбыз жана билебиз, жана бизге достук, тынчтык, урматташабыз деген. Бул жерде ушундай ачыктан ачык мындай сөз болуп атса, көптөгөн тиражы менен ошол жерден коомдук, мамлекеттик пикирди ошол жерден чыгарып атса, кандай биздин өкмөттүн башында тургандагылар ошону жутуп алыш керек мына. Бул деген бул элдин, жердин позициясы эмес да бул. Силер деген башка вообще позиция жок болуп атат да силерде. Ушундай нерселерди эл деген көрүп атат да, карап атат. Мисалы үчүн 2005 жылы, 2010 жылы эл козголоң кылар алдында деген элдин настроюн билебиз да. Эми азыркы бүгүнкү деген настрой менен, элдин настрой менен салыштырганда деген айырмасы чоң. Ошол эки козголоңдун астындагы нааразычылык, азыркы убактагы элдин нааразычылыгы менен мындай ызаланганысы деген, азыркы деген азлоб эмес көп болуп атпайбы? Элдин ызасы күчтүү. Ошол элдин ызасы менен жанагыдай силерди коркуткан, калчылдаткан жанагыдай эмоция менен айтылган сөздөр болуп атат да мына. Ошону ушундай мындай чоң картина менен караш керек да, мындай көрүш керек да ошонучу. Бул сөз эмнеден чыгып атат, кайдан келип атат, мунун артында эмне бар деп, мунун артында эл бар, мунун артында адилеттүүлүк бар. Бул жерден адилеттүүлүктү күтүп атат да. Бул деген бийлик ээлери деген адилеттүү болуш керек да. Адилеттүү болсо Аллага жагат, адилетсиз болсо бул Алладан азап болот да. Ошондон коркушубуз керек да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн бийлик ээлери деген ошону ойлош керек. Анан бул талкуулар боюнча ошол мен дежурный эксперттерди айттым. Кимдер экенин өзүңөр билип атасыңар. Ана башында ошо Каптагайевди айтып атам, мисалы үчүн. Партиялар жөнүндө айтсак мынакей. Жогорку кеңеште партиялар отурат, эл, калың журт, өзүңөр көрүп атасыңар туурабы? Алардын срогу азыр мөөнөтү бүтүп атат. Ошо шайлоо болгондо кандай иштер менен, кандай жолдор менен алар сатып алуу жолдору менен, кир жолдор менен бул жогорку кеңешке келгендерин билебиз да. Партия биз деген ар бирине персона катары шайлаган эмеспиз, партия шайлаганбыз. Партиядан
партиянын башында тургандар, партиянын деген өзүнүн принциби болуш керек да. Биз деген союз убагында партиялардын принциптерин, бүт тарыхын биз билебиз да, кандай мындай эр жүрөктүүлүк менен, патриоттуулук менен алар иш алып барган. Биздин партиялар кандай болот? Бул партиянын аты, анын аянтчасын, площадкасын пайдаланып эле баягы кылмышка аралашкан кылмыш дүйнөсү келип атпайбы? Ошондой кийин криминал дүйнөсү, кылмыш дүйнөсү дайыма ар бир коомдо, өлкөдө бул бийлик органдары менен сырашып этип мындай биркенге аракет кылган да. Бизде ошол картина жокпу. Бизде классический формасы турат да бул жерде. Контрабанда, подделка, денеге, мүлккө зыян келтирген, зулум кылган адамдар эмне жогорку кеңеште отурган жокпу? Мына азыр ошолор деген таң калып атышат бири-бирин карап. 5 жыл өткөндөн кийин алар көрүп атышат да. Ой, менин партиямда жалаң олигархтар отуруп калган турбайбы деп, мындай өзүлөрү моюнга алып атпайбы мынакей. Анан ошон үчүн мен айтам, бул наразычылык, биздин момундай иш болуп атканы эмнеден болуп атат? Ошол 2005-жылы, андан кийин 2010-жыл болгон элдин жеңиши, революция кылганы, бирок аягына жетпей аны урдатып алганы абдан ошо элдин жүрөгүндө, элдин мүнөзүндө калды. Азыр ошол мына кайра келип атат да. Ал деген чыгады да. Анткени ар бир бийлик алмашкан сайын, ар бир атка минерлер келген сайын үмүт артты да. Ошол үмүттү артып, ошолорго деген 2 жыл бир тизгинди берди да. Бирок алар деген ал өзүлөрүнүн милдетин аткарган жок да. Мисалы үчүн ошондо деген өзүлөрүнүн технологиясы бар, туурабы? Коррупцияны токтотуш үчүн, болтурбоо үчүн люстрация кылыш керек болчу. Анан урдалган мүлктөрдү кайра кайтарып, ийне жугуна чейин чыгарыш керек эле да. Мына азыр деген кандай картина болуп атат? Мисалы үчүн ошол эле коррупция схемасын, үй бүлөлүк кланды бардык жагын түзүп кеткен схема деген жашап атат да. Аларды түзгөн адамдар Бакиев, Акаев, физический телолору үй бүлөсү менен жыргап конап тиги чет мамлекетке вложение кылып ошол жерде жашап аткан аз келгенсиз, бул жерде куйруктары, бул жерде калган мүлкү, дивиденди берип кайра куйруктары бул жерде иш кылып, ошо тияка деген жиберип атат да. Ошол банковский операцияларда алар канча акча чыгарып атышат дагы эле, кайсы мүлк кай жерде турат, ошол Бакиевтерге, тиги Акаевтарга канча сумма ошол периодтон кетти. Ошону эсептеп, издеп табуу жөнүндө ойлонуш керек да. Мисалы үчүн коррупция деген ошондой тиргелет да. Коррупция деген бул баарын охват кылат да. Бул Акаевдин куйруктары, Бакиевдин куйруктары, ошол эле Атамбаевдин деле куйруктары жүрөт да. Мисалы үчүн ошолордун баарын териштирип койбосо, элдин деген бул жерде деген мындай ыраазычылыгы, мына топуктуулугу болбойт. Эл деген наразы боло берет. Биз ошону ойлошубуз керек да. Эл деген дайыма адилеттүү самап ошону келгенде, адилеттүү жашоодо бала чакабызга эмнени калтырабыз, бала чакабыз, урпактарыбыз бизге деген кийин наразы болобу? Биз деген бала чакабыз ошол эле коррупционерлер, мына өзүлөрү ойлобойсуңар, өзүңөрдүн тукумуңар, бала чакаңар деген эмне мамлекет жок, өзүнүн жери жок, башкаларга таланды болуп, кор болуп кеткени болушун каалайсыңар. Мына ошондой акылга келишибиз керек да баарыбыз тең бул жерден. Ошентип ынтымакка келишибиз керек да, өз ара кечиримдүүлүккө келишибиз керек да. Бир жакты эле шелмабат этип эле өзүбүздүн убактылуу кызыкчылыгыбыз менен, бул убактылуу кызыкчылыгыңар деген бир күнү токтой жардан кулаган атабыз да баарыбыз тең. Ошону ойлошуңар керек да. Ошон үчүн мен азыркы түзүлгөн картина боюнча мен деген эмне деген бүтүмгө келип атам. Азыркы убактылуу менин бүтүм деген мындай болуп атат да. Азыркы мына жогорку кеңеште отурган адамдарды өзүңөр билесиңер, айтып атабыз, туурабы? Азыркы убакта деген эч кандай люстрацияны биз үмүт кылбашыбыз керек. Эч кандай люстрация азыр болбойт. Люстрацияны жана коррупцияны деген түбүнө чейин, аягына чейин жеткирем деген таза күчтөрдү биз деген колдоп алып келишибиз керек да. Мына ошол күчтөрдүн бири азыр элдин арасында, мындай жөнөкөй элдердин арасында, ошо жөнөкөй элдердин үнүн деген ошо
өйдө жакка чейин жеткиребиз, алып барабыз, ошол саясатты жүргүзөбүз деген жаш жигиттерди, мисалы үчүн чоң азатты бизден колдошубуз керек. Бул деген биздин парзыбыз, бул деген милдетибиз деп катары түшүнүшүбүз керек да. Анан деген ошондуктан мына ошол адамдар иллюстрацияны алып келет. Ошолор деген акыйкатты, адилеттүүлүктү алып келет деп, аларга деген жардамыбызды беришибиз керек, кеп кеңештерибизди билишибиз керек. Биздин аксакалдар айланайын, окумуштуулар, эл кадырмандары, билермандар, ошол эксперттер, давайте тескери жагына күнүмдүк подачкаларга азгырылбай, жоксо өзүңөрдүн комфортный зонаңардан чыккыңар келбей отурбай, элге кайрылгыла, бийликке кайрылгыла, коомго кайрылгыла, ынтымакка чакыргыла, баягы даават жолу менен болсо дагы жана коррупционерлерге күнөөсүн сездирип, ыйманга кайтарганга аракет кылышыбыз керек. Эгер ошондой кооптуу нерселерден корксок, чогуу тарпа мондай бир мушту менен иш кылышыбыз керек да. Бул ынтымактын иши, ынтымактын ырыс алды ынтымак дейт мына. Ошого барышыбыз керек да. Чоң азат болсо өзүнүн ишин алып бара бериш керек. Эл колдойт силерди. Элдин арасында биз жүрөбүз, байкап атабыз, көрүп атабыз. Силер жеңесиңер. Ошон үчүн деген эл мына азыр деген жогорку кеңеште бийлик бутагы алмашкан отурат, мөөнөтү келип атат мынакей. Ошол убак келгенде ага чейин деле мына айтып атпаймынбы? Иллюстрация деген азыркы убакта эч ким кылбайт, аны кыла турган күч да жок, желание да жок. Иллюстрацияны деген ошондуктан мен чакырар элем. Ар бир адам, кайдыгер эмес адам, биздин жарандар баардыгыңыздар жүрөгүңүздөр менен, ыйманыңыздар менен иллюстрация кылышыңар керек да. Ошондо гана силер шайлоого барасыңар, активдүү катышасыңар. Иш шайлоодо добушту акыйкатка, адилеттүүлүккө бересиңер да. Эч кандай сатылбайсыңар, коррупцияны ошондо жокко чыгарасыңар. Ошондо биз ийгиликке жетебиз, жеңишке жетебиз. Ошол азыр айтыла турган сөздөр, ушул убактыңарды бөлүп, угуп атканыңарга мен ыраазымын. Менин кетирген кемчилик күнөөлөрүм болсо Алла таалам